Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Ошентунун Мурас телестудиясы кеп коржон берүүсүн тартуулайт. Бүгүн бизде конокто кыргыз элинин адабиятына, маданиятына өзгөчө эмгек сиңирген ишмер адабиятчы, публицист, жазуучу жана профессор биздин Абдыкерим Муратов агай конокто. Саламатсызбы агай? Кыргыз адабиятындагы өзгөчө бир проблемалардын үстүндө иш жүргүзгөн инсансыз. Айтсаңыз, кыргыз элибиздин ушул адабияты, маданияты кандайча калыптанган жана учурда кандай доордо сүрүп жатат, кандай жашап жатат? Мына биздин ушул маданияттын башатында айыл турат да. Айылдык интеллигент тураттар, зыялылар турат. Биринчи ошол маданиятты түзгөн дагы кыргыз совет деп айтчубуз, профессионал жазмасын түзгөн дагы ошо айылдан келгендер болот да. Мына Мукайылова, Жусуп Турусбеков, Алы Токунбаевтар, анан ушу силердин ош өлкөмүнөн Мамасалы Абдукаимов деген ошол жапалактан чыгып биринчи окуу китептерин жазган, биринчи чыгармаларды которгон киши, анан бул жерде областтык партиялык комитетте комсомолдо иштеген киши, анан булар шаарга жакын болуп атат да. Ошол эле Узакбай Абдукаимов Жалал Абадка жакын болуп Сузактанчы, анан ушулар орус тилин үйрөнүшүп, орус маданиятын алып келишти да бизгече. Орус маданиятын алып келишти, анан кандайча жазуу керектигин түшүндүрдү да. Мисалы үчүн кээ бирлер, мисалы үчүн Касымалы Баялинов деген биринчи Ажар повестин жазып атпайбы, аңгемеде жазуу маданияты, жазуу өнөрү өнүккөн эмес да булардачы. Эмнени көрсө ошону жаза берген да. Мындай карасаң натурализм адабияттагычы, көргөнүн көргөндөй, укканын уккандай кылып жаза берген да. Бирок ошонун өзү кызыктуу болгон да. Жана Кытайдан келаткан кыздын тагдырычы. Бул эми тарыхта болгон да. Ошентип жазышкан. Жана Мукайыловдун Узак жолу, ал деле ошол өзүнүн балалыгын автобиография деп атпайбызбы? Ошолорду жазгандагы Алы Токунбаевдин жана мезгил учат, ал кийинчерээк жазылган, ал дагы Апаратиев жөнүндө, ал дагы бир кишинин өмүр боюнда алган. Анан Көөнүн сыры, Даат, Акылмандын жообу дегендер ушу кыргыздын элдик өзек чыгармаларын иштеп чыгышкан да буларчы. Ошентип кыргыздын биринчи профессионал адабияттары бул элдик өзек чыгармачылыкты кайра иштеп чыгуу менен болду да. Же болбосо жаңы темаларды жазса дагы ошол элдик өзек чыгармалардагы мындай бир стилди сакташкан. Айталык, эң көп окулган китеп бул Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы болгон да. Анда жана жомоктук мотивдер, ошол баягы өзек чыгармачылыктын көп стилдери сакталган да. Эл үчүн ошол убакта ошондойлор керек эле да. Мисалы үчүн ошол 30-жылдарда Узакбай Абдукаимовдун Майдан сыяктуу психологиялык романдар чыккан болсо окулмак эмес да. Анын өзүнүн баягы окурмандарды тарбиялоонун жолу мындай бир процесси жүргөн дагы, анан 60-жылдарда келип ушу майдандар, Майдан сыяктуу психологиялык романдар, Айтматовдун мисалы үчүн Ак кеме жана Гүлсарат дегендерди окуш кыйын да. Мисалы үчүн 30-жылдагы кишилер окуй алмак эмес да. Кийин ошол өзүнүн окурманы пайда болгон убакта өзүнүн жазарманы да пайда болду да. Азыр адабият, кыргыз адабияты мындай бир дүйнөлүк классикалык адабиятты аябай өздөштүргөн. Ошол эле кезде тамырын ошол элдик өзек чыгармачылыкка багыттап турат да баарыбызча. Мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын алсак деле, аны көп айтып жүрбөдү. Бул Айтматов деген баягы кыргыздын салтын жакшы билбейт, дүйнөлүк адабиятка кирип алган депчи. Чынында окуп көрсөк, Айтматовдун чыгармаларында андай эмес да. Накта кыргыздын өзек чыгармачылыгын, элдик чыгармаларынан келип атат. Жана Гүлсаратты карабайсыңбы? Мисалы үчүн ат менен адамдын мамилеси. Аны мисалы үчүн европалык киши жаза албайт да. Ошо Айтматов өзү зоотехник болгон үчүн, өзү чарбада иштегендиги үчүн, анан өзү ушул кыргыздын улуттук адабияты менен тааныш болгондугу үчүн, ошо Манаста кандай, Манастын аты Аккула, теге Чубактын аты Көктеке, жана башка Алмамбеттик Сарала, ушулардын немесин адам менен байланыштарын көргөндө, эрте өчтүкүн чалкойлук менен сүйлөшөт да кадимкидей. Муну ушуларды көргөн киши гана жана Гүлсарат менен Танабайдын мамилесин келиштирип жаза алат да. Же болбосо Ак кемедеги жанагы Энесейдан келген эки бала бугуруусунун негизин түзүп аткандарчы. Айтматов ошондой баягы элдик өзек чыгармачылыкты адабиятка алып келип туруп, журулуштуруп коет да. Эгерде ошол Ак кеме повестиндеги жана бул мораль эне жөнүндөгү уламышты алып таштасаң, повесттин күчү
bir топ жоготуп коет да. Повесттин күчү дал ошону жанагы уламышта болуп атат. Уламыш келип туруп жана неме болуп атпайбы? Орозкулду ошолор көрсөтүп атпайбы? Ошолорду кимдер жок кылган жана Мара эненин балдарынча ошол Орозкул сыяктуу ошол убактагылар. А бүгүн да ошолор жок кылып атат дегенде идеялар болуп атат да. Адабиятта негизги нерсе идея болуш керек. Ой, айта турган ой. Айта турган оюң болбосо, адабият бул жок нерсе. Камгак сыяктуу болуп калат да, дароо учуруп кетет. Тилеге каршы биздин ушул бир кылымдык жазма адабияттын тарыхында учуп кеткен чыгармалар, эчтекеге арзыбай калган чыгармалар көп болду да. Өзгөчө мына социализмди даңктаган чыгармалар, Ленинди даңктаган, Компартияны даңктаган чыгармаларды, албетте алар ичинде мыктылар да бар. Мисалы үчүн Турсунбектин Ленин жолу дегендер жакшы жазылган да, мисалы үчүн патетика. Кезинде актуалдуу болду, балким азыр эми аны адабияттын тарыхы үчүн гана окуйбуз да. Ушундай 30-жылдарда, 20-жылдарда ушундай чыгармалар болгон дегенче. Азыр кала берсем, согуш жөнүндө чыгармаларды азыр окулбай калышты. Колхоздоштуруу жөнүндө, мисалы үчүн Сыдыкбектин Тоор астында деген романдарды азыр окуш кыйын да. Себеби азыркы балдар, ошол азыркы окурмандар ошол доорду билбей калат да. Бир баягы Сыдыкбектин Көк аса деген романды окуш биз үчүн кандай кыйын. Себеби анда 5-6 кылымдардагы Энсей доорундагы байыркы кыргыздар сүрөттөлүп атпайбы? Анан тилинде ошондой ошолорго жакындаштырып жазып атат дагы. Мына ушундай нерселер бирок ушулар чыныгы адабият болуп атат да. Эми ушудан качып, азыр биздин адабият башка нукка бурулуп кетип атат да. Эң коркунучтуу жерчи булар детективдер. Жана Айгүл Шаршен кызы дегендин бир топ китептери чыкпады мындай. Карасаң баары эле кызыктуу окуялар бар, сүйүү бар, күйүт бар, өлүм бар, өмүр бар дегендейчи. Бирок чоң адабият жок да. Эмнегедир чоң адабиятты, эстетикалык, табитти тарбиялоочу адабиятты таппайсың да, окуп бүткөндөн кийин бүттү. Мындай бир руханий азык бере турган бир жок, ошол руханий азык бере албайт да. Эми берүүчүлөргө берет. Бирок ошолордун окурмандары көп болуп атат да. Трагедия ушундай болуп атат. Мисалы үчүн окурмандар туура эмес тандоо болот. Мисалы үчүн азыркы классикалык адабият менен бирөө дүйнөлүк адабияттын салттары менен Маркес сыяктуу болуп туруп жазса, кыргыздардын арасында ал тарабашы мүмкүн дагы. Жанагы детектив кылып жазса, жанагы желме кыздарды, азыткыларды, же базардын ичиндеги мушташтарды жазса, кызгала качып ар кандай окуяларды жазса, ушулардыкы мындай өтүмдүү болуп, табар өтүп атат да. Ошондон адабияттын баягы бир негизги илгертеден байыркыдан келаткан бир классикалык маанидеги адабияттын функциясы, кызматы мындай бир артка сүрүлүп калып атат да. Мисалы үчүн азыр мындай акындар поэзиясынан эң мыкты ырдаган Жеңи жок, мисалы үчүн Жеңи жок талайла. Жеңи жоктун чыгармалары кандай сонун. Мындай терең аккан суусун алыңыз, көк сулуусун алыңыз, жалгызтан менен сүйлөшүүсүн алыңыз, же болбосо Арсланбек менен айтышканы алыңыз, көп эле айтыштарын алыңыз. Эми бул Жеңи жоктун мурастарынын бизге бир аз гана бөлүгү калды да. Бирок ошолор үчүн кандай баалуу болуп калды да. Ошол эле мезгилде кээ бир акындарды мындай жасаганга аракет кылды да. Ушул эле токтогул сатылган, мисалы үчүн жана кандай алтоодо экен Лениндей болду дегендерди жаздыртып, жашаган кеңеш өкмөттөрдү жаздыртып, жаздыбы, ырдабадыбы ким билет, кийин жазган сыяктанат да. Анан ошол ырлары мындай баары калып калат экен да. Анын жанагы дүнүйө, балалык деген ырлары, түрмөдөгү ырлары мындай биз үчүн чоң баалуу мурас болуп кала берди. Айтыштары адабиятта. Адабият деген ушундай. Адабият деген бул адамдын рухун көтөрүүгө кызмат кылыш керек экен. Дилин козгош керек да. Эгер дилиңди козголбосо, анда адабияттын кереги жок да. Эмне үчүн биз китептерди башынан окуйбуз дагы, анан кийин 5-6 бет окугандан кийин таштап коебуз. Таштап коебуз да. Бул ар ким өзүнүн баягы табитин табыш керек да. Анан ошон үчүн биздин азыркы өзүнүн сүйлөшүүбүздүн экинчи маселесине келишибиз керек. Бул мектепте окуучулардын табитин. Мен көп жылдан бери, 92-жылдан бери кыргыз адабияты боюнча окуу программасынын түзүүчүсү катары, анан азыркы колдонуудагы 5-6, 7, 11 класстардын кыргыз адабияты китебинин авторлорунун бири катары бул маселеге аябай күйөм да.
күйем. Мындай бір адабият өз деңгейінде ушундай окутуш керек деген деңгээлде жетпей атат да. Мындай болбош керек да, деп ойлойсуң да. Мисалы үчүн Манас. Манасты кантип окутабыз? Манас абдан көп саат берилет. 1-класстан тартып 11-класста Манас тануу деген 18 сааттык курс өтүлөт. Колледждерде окутулат, жогорку окуу жайларын өтүрөт. Бирок Манастын духу мындай байкаларлык сезилбей атат да. Манас деп кыйкырабыз, ураандарды өткөрөбүз, ар кандай иш-чараларды өткөрөбүз, бирок элдин арасында Манас жок. Мисалы үчүн мындан 2 жыл мурдагы эл ичиндеги Манастай Манас азыр жок да. Мунун бирден бир себептеринин бири Манасты биз туура эмес үйрөтүп атабыз да. Эмнени үйрөтөбүз? Биз Манаста мындай окуяларын, сюжеттерин окутабыз, анан манасчыларды айтыртабыз. Мындай бир тексттин маңызына жетпей атат да. Эмне үчүн жетпей атат? Жетпей аткан себеби Манастын тили татаал да. Көп сөздөрдү балдарыбыз түшүнбөй калды. Кандай сөз, согуштук, аскердик куралдардын өзүнүн канча түрлөрү бар, кийимдердин өзүнүн канча түрлөрү бар, анан окуяларында дагы бир керемет мифтер бар, фантастикалар бар, анан реалдуу сыяктуу нерселер бар, анан сонун бир сүрөттөөлөр бар да. Ошолорду ошол деңгээлде жеткириш керек да. Бала манасчы болуш милдеттүү эмес. Азыр сен Манас айтасың деп туруп, 1000 деген баланы чыгарып алып туруп Манас айтып атпадык өткөн жумадачы. Мындай болбош керек да. Манас жүрөккө сиңиш керек. Менин Манасым деш керек да. Мына мен өткөн жумада Өзбекстандын Гүлистан деген шаарында бакчылардын деп коет, айтуучулардын, ошо дастан айтуучулардын фестивалы болду да. Ошо жерде мына Өзбекстандын азыркы ошо мурастарга мамилеси бизден начар болчу да, мындай салыштырып айткандачы. Анан ушулар өз деңгээлине түзөйлү деп, өзгөчө Каракалпакстанда, Хорезмдерде ошол элдик дастандар, жана 40 кыз деген дастанын, Алпамыш деген дастандарын ушундай бир кеңири окушуп, кеңири келтирип ошону айтып берип атат да. Анан ошолорду бийге салып атышат. Мисалы үчүн душмандар менен өзбектерди билесиңер, бийге жакын калып да. Ошол 1000 деген киши болгондо ошол немелер, бийчилер, окуучулар дем, окуучулар, студенттер бий менен түшүндүрүп атат да, жана эпостордучу. Анан ушундай бир дүйнөнүн 50ге жакын мамлекетинен катышты ошогочу. Бизден Рыспай Исаков деген манасыбыз 1-чи орунда ээледи. Анан ушундай сыяктуу немелерди эмне үчүн ошондой кылып атат? Чоң каражат менен кылып атат. Өлкөнүн президенти өзү баш болуп, өзү куттуктоо жиберип ошол жерде. Президенттин жардамчылары жүрөт, губернаторлор, министрлер жүрөт бардык. Эмне үчүн ушундай кылып атат? Бул деген элдин рухун көтөрөлү деп атат. Мындай дүйнө боюнча ушинтип атат да, баары алдыга кетти. Мына япондорду караңыз. Техникасы өстү, илими өстү, бардык жаган өстү. Бирок алар өздөрүнүн элдик мурастарын таппай калды да. Элдик педагогикасы жок. Эмне менен тарбияланат? Мисалы үчүн биз 7 ата менен тарбиялап атпайбызбы? 7 атаңды бил деп атасың, улууну урмат кыл дейсиң. Мына аксакалдар деген эмне? Бизде аксакалчылык институт бар. Аксакалдар баарын чечип коет да. Же болбосо кызга 40 үйдөн тыюу деген өзүнчө бир тарбиялык чоң немелер. Ушулар азырынча бизде бар да, жоголо элек. Бирок жоголуп атат, барчы. Мына ушундай дүйнөнүн көп мамлекеттеринде, ошо Германия, башкаларда дагы ушуларды жоготуп алып, эми кайра таппай атат. Биз ошон үчүн азыр окутууну билим берүүнүн тарыхын жана Манастан айтып атпайбызбы? Ушул жака бурушубуз керек да, мындай алдыга умтула бербей, артка кайтып туруп, артта эмнебиз бар? Ошолорду алып чыгышыбыз керек биякача. Ошондуктан биздин билим берүүнүн мазмунун, тарбиялоонун мазмунун этнопедагогтоштуруу деп коет. Элдик педагогикалык байлыктарды, баалуулуктарды ошол окутуунун мазмунуна сиңдиришибиз керек. Мисалы үчүн математиктер эмнени окутат? Математиктер азыр эсептерди окутат, негизгиси эсепте да. Кыргыздар километр дегенди, мисалы үчүн, метр дегенди качан билген? Көп болсо 100 жыл болду да. Ага чейин эмне келденген? Азыр мисалы үчүн ойлоп көр, Курманбектин Баатыр Курманбектин аты алты бакса дуалдан ашып өтүп, 8 кулач аңдан кулап түштү деген сүйлөм болсо балдар түшүнбөй алат. Бул эмнени айтып атат дейт да. Паксасы эмне депчи, же кулач эмне депчи. Ушуларды түшүндүрүп жүрүш керек да. Ошо кыргыздардын Манаста мисалы үчүн бар да, жанагы аскерлердин санын айтты, ошондо Түмөн деп атат. Түмөн дегени бар.
бардық эле сандар бар да, миллиардқа чейинкилер бар. Кыргыздар өздөрүнчө айтканда, ошолорду балдарга үйрөтүшүбүз керек. Же болбосо узундукту эмне менен өлчөгөн, оорлукту эмне менен өлчөгөн, алар азыркы өлчөө бирдиктерине кайсыга туура келет, ошоларды билиш керек балдарчы. Ошого жеткиришибиз керек. Бул бардык илимде, географияда, физикада, химияда баарында эле бар да. Келе жаткан муунга кандай көз карашыңыз агай? Кандай аларга баа бере аласыз? Сиздин артыңыздагы келе жаткан муун улуттук нарыкты каада салтта жоготпой, элдик педагогиканы сактап кала ала турган деңгээлде өсүп жетип келе жатабы? Келечектеги эртеңки муун жөнүндө ойлогондо ар түрдүү ойлойсуң да, бир чети бир жоголгон муун болуп атат. Мына азыр айрым эсептер боюнча миллионго жакын адамдар сыртта деп атпайбызбы? Ошолордун балдарынын дээрлик көпчүлүгү, дээрлик тең жарындай деп коелу. Булар кыргыз болбой калат да. Америкада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт, мындай биздин маданияттан алыстап калды да. Себеби алардын ата-энелери дагы ошояктагылар. Биздин маданиятты көп айтпашпайт да. Бир чети алардын айтышка убактысы да болбойт. Көбү баягы соода тармагында иштешет да. Бул бир муун дейли. Экинчи муун өзүбүздүн ичибизде. Мисалы үчүн азыр биз мектептерде көп чыгабыз, сүйлөшөбүз, студенттер менен сүйлөшөбүз. Эртең эмне кыласың десең айтат, эртең Россияга кетем, эртең Турцияга кетем. Иш кылып сыртка чыгып кетиш керек да. Анан келесиңби десе, келишти ойлонбойт да. Келиш жөнүндө узак ойлонот да. Бул дагы бир муун. Анан дагы бир муун бар. Бул муун баягы биздин убактагыдай, СССРдин акыркы жылдарындагыдай мындай арак ичпей калды. Арак ичпей калды. Мындай адептүү, жакшы жүрүш турумдар кайда. Бирок булардын дагы бир немеси бар да. Буларда дагы улуттук сезим анча эмес да. Мисалы үчүн мен эртең намаз окуп туруп, эртең Меккеге барышым керек, ажы болушум керек, ошо диний илимдүү болушум керек, балдарды ошо жака тартышым керек деген. Бул муунда өзүнчө бир алдыда иштей турган муунда булар дааватка чыгыш керек булардын максаты. Дагы бир муун бар, бул чыныгы патриоттор. Чыныгы жаштардан мындай алынып, жолунуп турат. Ушулардан үмүт кылатсың да, мына кече 2 күн эле болду, жаш акындардын бир иш-чарасы болду Бишкектечи. Ушундай муун өзгөчө бул Ошто ушундай эле жакшы да, улуттук сыймык, улуттук дух буларда ойноп турат да. Ушул муунду көбөйтүшүбүз керек да. Бул педагогдордун, ата-энелердин, жалпы коомчулуктун милдети да.